Саламатсыздарбы, урматтуу Atomy компаниясынын товарларынын атомий бизнесинин сүйүүчүлөрү, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн биз анда сабагыбызды баштайлы. Саат 9:05 өттү. Ынтызар болгон партнерлор өзүлөрү убагында киришти. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы команданын жана товар айлантуунун санын көбөйтүү. Ушул звукту кантип өчүрүп коет билбейт экенмин. Нарсул, сен билесиңби ушул нерсени? Кантип кылат? Кирген адамдардын микрофон сразу өчүргүлөй кылыш керек болуп атат да. Ширин микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз болот беле? Түшүнүктүү. Азыр мен эмени өчүрүп коеюн өзүм эле звукту. Так, все. Урматтуу Atomy компаниясынын партнерлору, эмесе анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы команданын санын жана товар айлантууну көбөйтүү. Албетте биздин Atomy компаниясы интернет-магазин, билесиздер баарыңыздар эле, интернет-магазин бул соода дегенди билдирет. Соодада эми канчалык деңгээлде сатып алуулар, товар айлантуу көп болсо, ошончолук биздин кирешебиз да көп болот ал да белгилүү. Жана ошол товарды дагы айлантууда мунун өзгөчөлүгү кандай? Биз магазин ачпайбыз, биз партнерлор менен иштейбиз. Ар бир партнерубуз бул биздин магазиндерибиз деп эсептеп койсок болот. Канча партнеруңуз болсо, ошонун баардыгы сизге магазиндер болот да. Эми Atomy'де ошол товарды айлантуунун санын көбөйтүү үчүн эки нерсени сөз жасаш керек. Биринчиси бул команданын санын көбөйтүү, экинчиси клиент менен иштөө да. Ошо келген ошо команданын ичиндеги лидерлер менен иштөө жана биринчиси ошо лидерлер менен иштөө команданын ичинде. Лидерлердин санын көбөйтүү, экинчиси болсо ошол клиенттер менен иштөө да. Кабинетте биринчи биз регистрация кылганда карасаңыздар, покупатель жана дистрибьютор деп катталып турат. Ошо покупатель менен дистрибьюторлор менен кантип иштейбиз? Биринчи кезекте мен ушу покупатель жөнүндө айткым келип жатат. Себеби эмнеде? Себеби көптөгөн покупательдер жөн гана покупатель болуп келишет дагы, андан кийин товардын сапаттуулугуна ишенгенден кийин алар ушул бизнес кылсакпы деп дагы ошо сапат аркылуу келген партнерлорубуз дагы көп. Atomy'де ошол сиздин ошол постоянный покупательдериңиз канчалык деңгээлде ушул Atomy магазин менен аябай мындай тыгыз болсо, ошончолук сиздин астыңызда өткөн товар айлантуу чоң болот да. Ал үчүн сиз ошол клиенттин күнүмдүк муктаждыгын Atomy менен чечкенге көндүрүшүңүз керек да. Мисалы үчүн мынакей порошок, стиральный порошок, абдан мыкты стиральный порошогубуз бар. Бул 600 сом турат. Баасы эгерде бөлө келгенде берки кадимки эле магазиндеги порошоктордой эле болуп калат да. Мисалы Ариэлдин магазинде баасын билбейм, бирок интернеттен карадым. Интернеттеги баасын караганымда ошол ушундан даже кымбатка түшүп калат экен. 30 стиркага жана 3 килограммдыгы, канча килограммдыгы 30 ушундай стиркага жарайт экен. Бул болсо бир пакети ушул аябай крупно салганда, чоң көлөмдө кир жууганда 28 стиркага жетет да. Экономичный дагы жана бунун мына жерде көрүп турат. Караңыздар. Ушул өсүмдүктөн жасалат да. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Себеби дегенде ушул порошоктон да аябай көп оорулар келип чыгат. Биз аны билбейбиз. Себеби дегенде мисалы порошокту байкасаңыздар, порошок менен колго кир жуусаңыздар, чайкаганда такыр чыкпайт. Колго мындай байкасаңыздар, айымдар билет. Чайкаганда 5-6 жол чайкаганда чыкпайт да. Ал бир жылмышкансып, баягы порошоктун бар экени билинип турат. Стиральный машинага салганда деле ошол стиральный машинанын бул порошокторубуз, Atomy'де айткан жокмун, берки порошокторду айтып жатам. Айлантып эле чайкап коет дагы, ал калып кала берет ошонун баардыгычы. Биздин кийимдерибизде кала берет дагы. Кийим ар дайым биздин денебиз менен контакт болуп тургандыктан, ушул денебиздеги тешиктер аркылуу бул порошок биздин денебизге кирет. Ушундай клиенттердин ошондо биз ошол муктаждыгын канааттандырып жатабыз, кир жууган ден соолугун сактоо жана ошондой эле бул кийимдеги жанагы
кийимдин мына жиптерин дагы аябай аяп жүрүп да, арасына тыртылып калбайт, кийимдин сапатын бузбайт, ден соолугуңузду бузбайт жана чөйрөңүзгө да жакшы да. Биз ушул клиенттин ушул муктаждыгын канааттандырабыз. Эгерде сиздин клиентиңиз ушул порошокту ар дайым ала турган болсо, сиз айына бир эле жолу алган күндө деле эсептеп көрүңүз, ошол клиенттен канча балл келет өзүңүзгө. Албетте аз эле бир клиенттики, бирок сиздин астыңызда андай клиенттер абдан көп болот. Экинчи муктаждык бул күнүмдүк, мисалы биздин идиштер жуус, мынакей. Бул дагы мунун экономдуулугун баардыгыңыздар билип калдыңыздар деп ойлойм. Жана ошондой эле бул жерде карасаңыздар, сертификацияларын көрүңүздөр. Мыкты сертификациялар бар, ден соолук үчүн зыянсыз экендиги баардыгы жазылып турат. Сиздин клиентиңиз базардагы миланы албастан ушул покупательиңиз ушул идиш жугучту ала турган болсо, мындан дагы канча балл түшүп турат. Ар дайым ушул сиз клиенттин ошол күнүмдүк муктаждыгын чечип жатасыз. Ошондой эле зумный паста знаменитый билебиз, муга албетте элдин баардыгы уже өттү деп ойлойм, көпчүлүгү билип калды. Мындан дагы канча балл келип турат, 3000 балл келип турат. Жана ошол сыяктуу эле күнүмдүк турмушта ушул губка деген сыяктуу көп нерселер бар. Бул биринчиден. Ошентип клиент менен иштөөдө мынакей сиздерге жазып койгом, оң эле карап турат болуш керек, бул жакта мага тескери көрүнүп атат. Клиент менен иштөөдө эң маанилүү нерсе бул клиенттин күнүмдүк муктаждыгын атоми менен канааттандырууга биз көндүрүлүшүбүз керек. Ошондой эле бул жакта бир келген клиентти кармап калган өтө маанилүү да. Бизде азыр көп эле базардан алып жатышат. Ар кимден сатып ала беришет. Бул эмне дегенди билдирет? Бир жагы бизди абдан кубандырат, что они клиенттерибиз кайсы жерден болсо дагы биздин ушул мисалы зумный пастабызды алып кетип атканы абдан кубандырат. Себеби бул бренд биздин брендибиз уже элге сиңди дегенди билдирет да. Биз покупательдерге азыр кечиресиздер. Башка дүкөндөрдө клиентти кармап калыш үчүн кандай преимуществолор бар? Аларда мисалы кэшбэк карта деген бар, кэшбэк карта, жанагындай скидка менен берүү деген сыяктуу нерселер бар. Ал эми биздин магазинде бул анын личный баллы. Биринчиден, личный балл, агентке чыгасыз деп, баллыңыз акча болот деп түшүндүрсөңүздөр, түшүнөт алар дагы. Бир жагыңызды мынтип айтасыз, бир жагыңызды мен алып кете берем, бир жагыңызга сиз өзүңүздүн күнүмдүк керектөөңүздөрдү өткөрө берсеңиз, кичинеден кыбырап балл деп ошол кэшбэк балл кылып койсоңуз болот да. Анын личный покупкасын элечи. Андан тышкары экинчи жолу бул клиентке эмоция беришибиз керек. Оң эмоция беришибиз керек да. Биз баардыгыбыз тең шопоголикпиз. Шопоголик деп коет. Сатып алганды аябай жакшы көрөбүз да. Базарга барганда эстеп көрүңүздөр, биз эртең магазинге чыгабыз, базарга барабыз, кийим кечек алабыз деп ойлогондо бизге бир жагымдуу маана келет, туурабы? Ошондой эле биз ошо өзүбүздүн покупательдерге сизди эстегенде бир жагымдуу эмоция болуп туруш керек да. Мисалы товар мыкты болгондуктан мына товарды любой жерден ала берет. Бул демек бул товар эмоция берди деген билдирет да. Ал эми именно сиздин ошо структураңыздан, именно сиз каттаган местодан, сиздин аккаунттан товар алыш үчүн сиз ошол клиентке оң эмоция беришиңиз керек. Чоң корпорацияларда ошо товарды эле эстеп калган эле маанилүү, мисалы Coca-Cola'ны айталы, Coca-Cola'ны биз ошол сыртын эстеп калганбыз, Coca-Cola. Любой жака барсак Coca-Cola'ны ала беребиз. Ал биз ойлонбойбуз, Coca-Cola'ны кайсыл аккаунттан сатып алсак, Махабаттын астына катталып алсамбы, же Адинанын астына катталып алсамбы, же Назгүлдүн астына катталып алсамбы деп эч ким ойлонбойт. Мисалы KFC'ге кирсе деле Coca-Cola турат, магазинге кирсе деле Coca-Cola турат. Чоң корпорациялар мына ошентип брендтин гана таанымалдыгын көтөрөт да. Ал эми биз болсо атоми уже ал брендти жасап койду. Покупательдер тааныйт. Покупательдер продавецтен эмоция алган бул башкача. Бул продавецтен эмоция алган кандай? Мисалы элестетип көрүңүздөр, сиз кайсы бир гумду деп коелу, Бишкекте гум бар, бутиктер. 4-этажда мисалы детский магазин бар.
детский магазиндерден сиз эстеп көрсөңүз определенный эле бир 2-3 жерден гана аласыз. Эмне себептен? Биринчи кезекте ошо продавец сизге жаккандыктан да, сизге оң эмоция берет, сизге абдан жакшы мамиле кылат. Ошондуктан сиз ал продавецтин товары мүмкүн башка жактан начарыраак болуп жатса дагы именно ошол жакка барып ала бересиз да. Бул жакта да ошондой. Сиздин покупателиңиз сиздин ошо аккаунт, сиз каттаган аккаунттан алыш үчүн сиз жакынакай эмоция беришиңиз керек. Эмоцияны кантип беришибиз керек? Биз мындай кылабыз. Мисалы биз ошо покупательге караганда көбүрөөк сүйлөшүбүз керек да. Покупатель бизге караганда көбүрөөк сүйлөш керек. Ал өзүнүн муктаждыктарын айтыш керек. Мүмкүн сиз менен сүйлөшүп атканда өзүнүн бир жеке проблемаларын айтып калышы мүмкүн. Аларды угушубуз керек. Биз психолог болушубуз керек. Сиз ошол покупательдин маанилүү экенин сездиришиңиз керек да, маанилүү. Ал покупатель эптеп эле товарды сатып жиберип, мисалы, кушондорду мен байкайм. 01 деген тон бар, 01 тону бул ак тон да. Бул кыргыздарга көп ылайык келбейт. Бирок кээ бирлер ошо байкабай алып алган ошо дистрибьюторлор ошо 01 тондо кушонду эптеп эле өзү сбывать этиш керек болот дагы кара кызга сатып жиберет да. Бул өтө туура эмес. Сиз бир жолу ошол кызга сатып жибергениңиз менен ал кызды сиз түбөлүк покупатель катары жоготкон болосуз. Андан көрө ошол кушонуңуз кала берген жакшы, сатылбайчы. Себеби ал сизден тескери эмоция алып калат да. Анан башка жактан ала берет. Анын кызыкчылыгын ойлошуңуз керек да. Ага керектүү гана товарды сунушташыңыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз ал өзүнүн ага эмне керек экенин ал билбеши да мүмкүн да. Именно ага эмне керек экенин билбеши мүмкүн. Сиз анын муктаждыгын сиз таап беришиңиз керек. Мисалы, толук адамдар болушу мүмкүн, толук адамдарды биз семиз экенсиң, толук экенсиң, арттабайсың деп сунуштабашыбыз керек. Мынтип айтсак болот. Толук адамдардын көпчүлүгү ошо инсулинге клеткалардын сезгичтиги төмөн болот да. Мен өзүмдөн деле билем. Ошо бул медициналык нерсе. Ошол нерсени биздин чайпуя чечип берет да. Сахарный диабет аякталат деген сөз эмес. Именно сахарный диабетти көздөй бараткан жолдо ошол адамдын клеткалары ошо инсулинге болгон сезгичтиги төмөндөй баштайт экен. Инсулинге болгон сезгичтиги төмөндөгөн сайын адам семире баштайт да. Ал эми биздин чайпуярыбыз ошол инсулинге болгон сезгичтикти клеткалардын ошону калыбына келтирет экен да. Ошол себептүү биздин чайпуяр арыктат экен. Именно ошо чайпуярды арыктатуучу зат болгон үчүн эмес, биздин денебиздеги ошо организмдеги проблеманы чечип бергендиги үчүн адам арыктайт экен. Ошол потребность ошол адамга керектөө жаратып беришиңиз керек да. Ага сизге жолукканга чейин ал керектөөнүн кереги жок болчу, ошол пуэрдин ага кереги жок болчу да, бирок сиз анын проблемасын байкап туруп ошо керектөөнү сиз жаратасыз. Же болбосо бети аябай неухоженный болушу мүмкүн, бырыш болушу мүмкүн, так болушу мүмкүн, же болбосо дагы мындай угри болушу мүмкүн. Сиз ошого абайлап жакшынакай кылып намысына тийбей сунушташыңыз керек да. Мына ушундай сиздин проблемаңызды чечкенге дагы ушундай товарыбыз бар, байкап көрүңүз деп ушундай сунуштайсыз. Ошентип сиз биринчи кезекте ошо покупательге эң бир оң эмоция тартуулаганыңыз жакшы болот. Покупатель пока ошол бизнес жасаганга кызыгуусу ойгоно элек кезде сиз жалаң жакшынакай мамиле менен өзүгө кармап турушуңуз керек дагы. Ал сизге ар дайым Атомин товары керек болгондо сизге ар дайым кайрылып тургандай болуш керек. Ошондой эле биздики Атомин интернет-магазин, бул биздики бул толук сетевой компания катары эмес да. Биякта биз жеке эле ушу адамдарды колдонуп статус гана жабышыбыз керек эмес, адамдарды колдонуп айлык алышыбыз керек эмес. Биз бул адамдарды ушул Атомин магазинине көндүрүп, алар үчүн привычный болуш керек жана алар ошо магазинде тез киргендей болушу керек да. Мисалы бир адам, мисалы бизде 6 айда өчүп турат, 6 ай бою эч нерсе албай койсо өчүп калат. Бул өтө нормалдуу эмес көрүнүш, себеби дегенде 6 ай бою ушуну гана алганы бул туура эмес. Бул магазинде андан көп нерселер бар. Ай сайын алсак болот да, ай сайын алганга көндүрүшүбүз керек.
бир айда шампуньу түгөнөт, экинчи айда зубный паста щеткасы түгөнөт, арасынан кремдерди, витаминдерди ушуну ала берет дагы. Ошондо ай сайын алып турса, сиздин клиенттериңиз эч качан өчүп кетпейт. Бул эмне дегенди билдирет? Ай сайын сиздин клиентиңиз өчпөстөн саны көбөйө берет дегенди билдирет да. Ошондой эле мындай эсептеп көрүңүздөр, математический сиздерге көрсөтүп берейин. Так, азыр бир клиенттен канча балл келет сизге? Эгерде сиз 6 айда бир эле жолу покупка кылса, клиентиңиз баягы өчүп кетет го, саргайып кеткенде сиз сары болуп калыптырсыз. Жок дегенде бир паста кетирип коюңуз деп айтабызбы? Же болбосо бир самын эле кетирип коюңуз деп жалбарыпчы. Как будто бизге эле керектей. Андай эмес. Бул биринчи кезекте клиентке керек. Себеби дегенде ал ато менен жакшынакай товарын колдонуп пайда көрүп атат да. Биз ошондой, эгерде бизде мээбизде ошондой сознание болсо, ошо биздин товарыбызды алып клиент пайда көрүп атат деген бизде сознание болсо, биз ар дайым ал клиентке смело кайрылганга эме пайда болот. Жүрөгүбүздө бир батылдык пайда болот дагы, биз өзүбүздү абдан бактылуу сезебиз. Мынакей. Бир клиент деп коелу. 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4, 5, 6. 6 ай деп коелу, мисалы 15 күндө бир дебей эле коелу. 6 айда ай сайын биз бир клиент 10 миңден 20 миңге чейин расслабленно балл жасайт да. Бул и то ошо могу окшогон нерселерди алып отуруп эле жасайт. Күнүмдүк керектүү үчүн нерсе. А эгер ортодо хемахим дегенибиз бар, витаминдерибиз бар, анын баарын колдонсо даже 50 миңге чейин чыгып кетет бир эмедечи, бир айда. Экинчи айда 20 миң балл деп эле коелучу, 20 миң. Үчүнчү айда 20 миң. 4-нчү айда 20 миң. 5-нчи айда 20 миң. 6-нчы айда 20 миң. Бардыгы биригип бизде ошондо 120 миң балл болуп атат. 120 миң балл да. Бул минималдуу. Көрдүңүздөрбү? 120 миң балл 6 айда бир клиенттен келет. А эгерде сиз 6 айда бир өчүп кеткенде, бир самын алдырсаңыз, анда канча балл келет, өзүңүз эсептеп көрүңүз. Көрдүңүзбү? Канткенде биздин бир эле клиенттен кандай бир эле клиентти эффективдүү кандай ошо атомиге аралаштырабыз бул жолу да. Демек сиз ошол бир клиент мисалы 6 айда өчпөйт, биринчиден 6 ай бою вообще өчпөйт. Ошондой эле үстүнө ай сайын канча деген клиенттер сиздин командаңызга келип кошулат да, элестетип көрүңүз. Автомастерликти ошо клиенттер менен кылып турса болот. Мисалы Кореяда жашоонун деңгээли жогору да, аякта бир клиент айына 100 миң баллдан жасап турат экен. Айына эмес, 15 күндө элечи. Өзүнө керектүү заттарды алып отуруп эле айына жөн эле 15 күндө 100 миң баллдан жасап турат экен. Ошондо 25 эле клиент бир жагыңыздан 25 эле клиент ошо Кореяда автомастер болот экен да. Эми бизде ошону биз кичине нөлдөрүн азайтабыз албетте. Андан кичине көбүрөөк болуш керек. Себеби бизде жашоо деңгээли кичине төмөнүрөөк болгондуктан покупка кичине Кореядан аз болот. Бирок эгерде биз товарды жакшы изучать этсек, ар бир клиенттин сатып алуусун биз чоңойто алабыз. Бул биринчиден, биз клиенттер боюнча айтып бердим. Клиенттерди көбөйтүү боюнча кантип иштейт айтып бердим. Азыр суроолорду аягында берсекпи же команда менен иштөөнү биротоло айтайын, анан суроо жооп койсо эле. Биринчи жолу бул покупательдер менен иштөө, команданы көбөйтүүдө. Экинчи жолу бул эмне? Бул лидерлер менен иштөө. Лидерлер менен биз кантип иштейбиз? Бир акылман киши айткан экен, ушу миллионер, атын унутуп калдым. Ал айтыптыр. Мен өзүмдүн эле усилиям менен, жалгыз өзүмдүн усилиям менен 100 сом алгандан көрөкчү, 100 доллар да, эми 100 адамдын усилиясынан 1 доллар алганым жакшыраак дептир да. То есть ушул изречение бул биздин бизнеске туура келет да. То есть бизде мисалы мындай, биякта иштеп аткан лидерлер билет, биз өзүбүздүн
ошо покупательдерибизге аябай көз каранды болуп калганбыз, өзүбүздүн лидерлерге аябай көз каранды болуп калганбыз. Алардын колун бошотуп эле бүт иштин баарын моюнубузга жүктөп алганбыз, туурабы? Келе эми тиги регистрация кылып бер десек кылып беребиз, заказ өткөрүп берсе өткөрүп беребиз. Жалдырап мындай ушул кишинин мисалы аң сезимин ойгото албай жатабыз да, что ушул бизнес биринчи кезекте өзүнө керек экенинчи. Эгерде ал киши ошол боюнча жүрө берсе, астыңыздагы лидер, сиз такай эле аны аягып эле ал үчүн ошол ишти жасай берген болсоңуз, анда ал киши эч качан өспөйт. Ошол толугу менен толук кандуу ошол киши баардык ишти жасаш керек да. Бул биринчи кезекте регистрацияны үйрөнүш керек, заказ өткөргөндү үйрөнүш керек, ошондой эле компания жөнүндө, продукция жөнүндө айтып бергенди үйрөнсө эле ошол бизнес, ошол киши чоң ийгиликке чыгат. Эгер аларды үйрөнбөсө, ал кишилер стептин деңгээлинен көтөрүлбөйт, лидерлик деңгээлге чыкпайт. Эми ошол лидерлик деңгээлге чыгыш үчүн биз кандай кылышыбыз керек? Биз 3 муундагы лидерлерди катарын өстүрүшүбүз керек да. 3 муундагы лидерлердин катары бул кандай? Азыр биринчи кезекте мен азыр айтайын. Мисалы бул жерде мен деп коеюн. Мен турам. Менин астымда лидер ким? Мен стармын, Стар. Астымда Шарон Роза турат. Шарон Розаны үйрөтөм. Ал кантип бриллиант мастерди үйрөткөндү. Түшүнүктүү болдубу? Көрдүңүзбү, мына 3 поколение лидер да, 3 поколение лидер. Мен, бирок бул Стар мастердин деңгээлинде эмес, мен мындай жөнөкөйлөтүп айтып жатам да. Мен Шарон Розаны үйрөтөм. Шарон Роза бриллиант мастерди кантип мастер продажда үйрөтөт да. Түшүндүңүздөрбү? То есть биз астыбыздагыларга алар астындагыларын кантип үйрөтөт ошол бизнести, ошону биз үйрөтүшүбүз керек да. Түшүнүктүүбү? А бизде мындай болуп жатат да, бизде мына жерден токтоп атат да бизнесчи. Мен аламдагы Шарондун милдетин баарын өзүм алып алам. Регистрацияны да өзүм кылып атам, активацияны да өзүм кылып атам, Бул Шарон Роза чабал боюнча калып атат. Только эптеп адам чакырып келет, эптеп кошунасын алдап жазат, эптеп, анысы эчтеке уккусу да келбейт. Калганын баардыгын мен кылам да, ал кошунасынын заказын да мен өткөзүп берем. Шарон Розабыз эми бул Шарон Розанын деңгээли эмес, эми мен мисал кылып айтып атам да. Бул киши айтып бергенди да билбейт, регистрация жасаганды да билбейт. Анан бул киши кантип өсөт? Астын үйрөткөндү вообще эле билбейт да. Өзү билбесе кантип үйрөнөт алчы? Түшүндүңүздөрбү? Ушул нерсени биз үйрөтүшүбүз керек. Биринчиден, лидерлердин эми санын көбөйтүү боюнча биз кандай кылабыз? Эки жагыбызга бизде маркетинг план боюнча 2ден мастер продаж болсо бриллиант болот деген нерсе бар. Эми биз ошол мезгилге сиңип калганда эки жагыбызга 2ден даже 1ден эле деп коелу. 1ден эле лидерди үйрөтүп алсак жетиштүү болот деп ошол бир кишинин мойнуна минип алабыз. Бир киши эле астаса кичине кыбыраса, ошону эле түртө беребиз да. Андай кылбашыбыз керек. Мисалы, мына ал үчүн бизде 2 линия бар, Мындай 2 линия бар. Биринчи партнерубуз, экинчи ключевой партнерубуз да. Ушул экөөнү эле кубалай беребиз да, иштетипчи, сен иште, давай деп мотивацияны беребиз. Бирок булардын иши кандай болот? Бүгүн математика сабагын өтөйүн. Экөө, мына бир эки партнерубуз бар да. Экөө 2ден кишини үйрөтөт да, ушинтип мендей болупчу. 1 2. Көрдүңүзбү? 1 2. Ушуну мен математически силерге көрсөтүп берейин. Мисалы, 2 кишини көбөйтөбүз. Азыр мен балдарымды тыгып келейинчи. Assalomu alaykum. Саламатсыңар, урматтуу биздин партнерлор, кандайсыңар?
Компьютерда керек деп атам мен. Кечирип коесуздар. Партнерибиз кетип калган жокпу? Мынакей. Эки адамды мен үйрөтүп атам. Ал экөө экиден үйрөтүп атат да. Эми бул эффективдүүлүгү кандай болот көрсөтөйүн сиздерге. Экиге экини көбөйтөлү. Ошо эки адамыбыз экиден адам үйрөтүп атат. Бул 4 болот да. 4 болот. 4-дөбүз экөөнү көбөйтүп атат. Бул 8 болот. 8'i көбөйтөбүз 2'ge. Бул 16 болот да. Мынакей көрүнүп атабы? 16 партнер. Биринчи, экинчи, үчүнчү глубинада 16 партнер болуп атат да. Эгерде биз ушуну 3 кылып көрөлүчү, 3 кылып көрөлү. Биз 2 эмес 3төн партнер үйрөтүп көрөлү. 3. Ар бири 3 партнер, 3төн партнер үйрөтүп деп коелу. 3'кө 3'тү көбөйтсөк уже 9. Мынакей. Биринчи глубинада эле уже мына разницаны көрүңүздөр. 9'ду көбөйтөбүз 3'кө. Бул 27 болуп атат. Бул жерде разницаны көрүңүздөр. 27'ге 3'тү көбөйтсөк канча болот эле? Так. 81. 81 болот. Көрдүңүздөрбү? 3 глубинада кандай разница болуп атат. Бирөөндө 16 болуп атат. Бир эле кишиге ашык үйрөтсөңөр, мына ушунча болуп атат да. 16, анан 81 көрдүңүзбү? 81 сизди дубликация кылган партнерлор. 81 сиздин жолдошуңуздар. Эми ушул 81 кишини элестетип көрүңүздөр. Ар бири 15 күн сайын 10.000 балдан өзүлөрү да жасап турат да. Булар лидер болгондон кийин ушул 81 адамдын ар бири 10.000ден эле бал жасаса 15 күндө канча болот? Алардын командасын эсепке албай эле коелу. Эми ушуну биз дагы бир аз көбөйтүп көрөлү. 3төн да көбөйтүп көрөлү. 5 деп коелу. Биз жана мини мастердин эмесин айтканда, стратегиясын айтканда биз ар дайым 5ти айтабыз. Биз давай 5ти көбөйтүп көрөбүз. Канча болот экенчи? Биздин астыбызда, эки жагыбызда 5тен партнерду биз үйрөтүп атабыз да. Ошондо кандай болот? 5'ке көбөйтөбүз 5'ти. 5'ө 5'тен үйрөтүп да. Биягыбыздан 5'ө, биягыбыздан 5'ө депчи. Ошондо мынакей 5 жерде уже 25. Биринчи уровенде 25 болуп атат. Экинчи уровенде 5'ке көбөйтсөк дагы көп да. Кыскасы эң акыркы санды мен эсептегенде канча чыкты эле өткөндө? 3 уровень. 1, 2, 3. 125 болуп атат. Көбөйтөбүз дагы 5'ке. Мынакей. 725 партнер болот экен. 725 сизди тураган, сиздин жолуңузду жолдогон партнер. Бул аябай чоң күч болот. Өтө чоң күч. Сиз эгерде ушул жол менен иштесеңиз, империал мастер болуш тез эле болот. Статистиканы сөзсүз үйрөнүшүбүз керек. Мындай аябай көп нерсе, көп партнер менен иштеген, бул ийгиликсиз жолда. Мен ал жолду басып өткөм. Аябай көп партнер менен иштегенде эч бирин жакшы үйрөтө албайсың. Андан көрө эки жагыңыздан 5тен партнерди алып туруп, жакшынакай ийилеп иштетсеңиз, аябай сонун болот. Алардын бардыгы лидер болот да. Алардын бардыгы чоң доходко чыгат. Мындай карап көрсөңүздөр, армейский система деле ошондой да. Мисалы, Пентагон, Американын Пентагон деген немеси бар, билесиздер, ошондо деле ушундай система. 5 гана астында подчиненный же 6 гана подчиненный болот, бир эме управляющийдин астында. Ар бир 5 бөлүмдүн астында 5тен ошо управляющийлер болот дагы. Бардык жерде ушул система иштейт. Ушул система Атомиде дагы иштейт да. Ошондуктан биз ошону вообще үйрөтүүнү таптакыр биз көңүлүбүздөн чыгарбашыбыз керек да.
жана биз партнерго үйрөтүшүбүз керек, что эгер ал өзүнө жоопкерчилик алып иштебесе, анда мунун астынан, ал партнердун астынан ушундай армия келбейт. Анда ал киши степ гана жаап жүрө берет. Биз ошону түшүндүрүшүбүз керек. Урматтуу партнерлор, мен ушуну бүгүн жеткизгим келди. Эгерде суроолор болсо берсеңиздер болот. Суроолор барбы? Так, сүйлөөгүң жаап конuşuyoruz, сүйлөй аласыздарбы? Так, права участников. Мынакей. Сүйлөсөңүздөр болот, кааласаңыздар. Суроолор болсо бериңиздер, ойлоруңуздарды бөлүшүңүздөр. Эгер макул болбой атсаңыздар, айтыңыздар. Жок, мындай эмес, негизи сиз туура эмес айтып атасыз, негизи мындай болот керек деп. Так, Ширин, сизди угуп атам. Кимде суроо бар? Албетте, ойлошубуз мүмкүн. Бул идеале да депчи, ал каалабайт да, биздин жүрөгүбүздө коркунуч бар. Кандай коркунуч? Ушул киши иштебей коет, ушул кишини тажатып алам деген коркунуч бар, түшүнбү? Как будто бизге эле керектей да. Биз болсо ошол биринчи кезекте Atomy ага керек экенин биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек да. Мен азыр бүгүнкү күндө ар бир каттаган адамыма жакшылык жасап жатканды сезем да. Atomy'ге каттоо менен мен бул кишиге жакшылык жасап жатам. Atomy'ге ийгиликке чакыруу менен мен бул кишиге жакшылык кылып атам. Мына ошондой мышление менен иштесеңиздер, сиздер эч кимден коркпойсуздар, партнерлордон коркпойсуздар, тартынбайсыздар, үйрөн деп айткандан да коркпойсуздар. Заказыңды өзүң өткөр деп айткандан да коркпойсуздар. Эгерде биз астыбыздан 3 поколение лидерди өстүргүбүз келсе, биз ошону жасашыбыз керек. Астыбызда партнерлорду самостоятельный кылышыбыз керек. Тилекке каршы көпчүлүк партнерлор жана степ жаап жүрө бергендердики ушул болуп атат. Бир эле поколение лидер өсүп атат да, бир гана поколение. Биз өзүбүз пассивный доходко чыгыш үчүн астыбыздан 3 поколение лидер чыгышыбыз керек. 3 поколенияны мен жана сиздерге көрсөттүм, Star Master Шарон Розага үйрөтөт, Brilliant мастерди кантип үйрөтөт дегендей, 3 поколение биздин астында лидерлер болсо, бири-бирин үйрөтүп алган, жол көрсөтүп алган. Мына ошондо сиз доходко чыгасыз, пассивный доходко. Сиздин катышууңуз жок доходко чыгасыз. Биринчи кезекте да, айтыңыз. Айта бериңиз. Махат немеде? Мен коллегам ал башка структурада экен, иштеп катталган экен да. Анан алдагы жумуштагы кыздарды бир экөөнү каттаган экен, бирок алар өчүп калыптыр. Анан ал эже болсо восстановление кылганды билбейт экен. Анан мага келиптир ал кызчы бүгүн. Мен ошого катталдым эле, анан мен покупатель эле болмокмун, мага бизнестин кереги жок. Мени восстановление кылып бересиңби депчи. Тиги эже болсо аны восстановление кылганды билбейт, мага жөнөтүп атат да. Но получается алар менин структурам эмес да. Анан мен ошого жардам берип аны восстановление кылып берип коюшум керекпи, же мен өзүмө катталышым керекпи? Ал уже өчүп калыптыр да тиги структурадан. Ал эми эки жактын каалоосу да. Сиздин каалооңуз анан ал партнердун каалоосу. Кандай десем, бизде бул ааламда бар айланып турат да. Эгерде бирөөгө берсек, бизге ошол эки эсе болуп келет да. Эгерде ошол киши аябай иштегиси келип, анан восстановление кылганын билбей аткан болсо, ошол кишиге жөн эле восстановление кылганды үйрөтүп коюш керек го дейм. Анан иштебей эле жөн эле бир ортодо жүргөн кишилер болот, астынан бал өткөнгө ыраазы болуп жүргөндөр болсо, андай болсо мен аларга жообумду ачык айтпай эле коем, бирок түшүнүктүү болду деп ойлойм. Түшүндүңүздөр да? Немен клиенттерди каяктан тапсак болот? Мен аз эле адам каттагам да, дагы каттайын десем ошону таппай жатам. Баарына эле пикап айтып атам, коллегаларыма, досторума, катталганда деле мындай сен заказ кетирип коебузчу деп, жана сиз айткандай да.
Клиенттерге кечиримдүү заказын кетирип турганчы. Пока что кызыкканчачы. Пока заказын кетирип тура эле. Анан силер баарын каттанар беле, бүт клиент баардыгын катташ керек. Тууган тушкан, жакынын баарын катташ керек. Баардыгы тең эле Atomi'ге клиент болот. Баары тең. Отказ кыла беришет эми. Аларга просто алып барып көрсөтүш керек. Астына ташташ керек товардычы. Мына момундай бар, аласың десе алат да. Анан кийин анын акырынан көнө баштайт. Бул биринчиден. Экинчиден соцсет деген бар. Соцсетти өнүктүрүшүбүз керек. Эгерде биз жакшы бизнес жасагыбыз келсе, сөзсүз түрдө соцсетти өнүктүрүшүбүз керек да. Соцсет аркылуу жакшы келет. Клиенттер дагы, лидерлер дагы жакшы келет да. Эгерде соцсет жакшы иштесе. Сонун болду. Жакшы түшүндүрүп бердиң бизге. Мен бүгүн аябай удачный күн болду. Мен кимдин Нурфизанын сабагына барып катышып калып дагы жакшы көп нерселерди үйрөнүп алдым. Негизи командада иштегендердин баардыгыбыз деле чындыгында эле баягы эмедей болуп, баягы сетевой маркетингде иштейт десе эле байкуштай болуп шүмүрөңдөп барыбыз тең ар кимдин көзүн карап жаман үйрөнүптүрбүз. Баягы бул чыгып кетет, өчүп калат, анан деп эле байкуштун жанталашып, заказын берип, жанталашып, кишисин каттап берип, ушундай бир какой-то бир мертвый эмени алып алыптырбыз да өзүбүзгөчү. Биз ошону жойсок эле, ошол нерсени ар бир партнерибизге айтып түшүндүрсөк эле биздин ишибиз оңолчудай экен да, чындыгында элечи. Ошол эле бизди кармап атат окшойт да. Рахмат, сабагың жакшы маалымат болду. Биз маркетингти мен чындыгында эле аябай эле жакшы билген эмесмин. Бүгүн жакшы болду, еще плюс болуп атат да дагы жакшы. Ошол биз негизгиси ошол биринчи кезекте бизге керек эмес, ошо биз маалымат берип аткан кишиге керек экенин биринчи кезекте өзүбүз сезсек, ошондо биздин энергиябыз да башкача болуп баштайт да, элге берген энергиябыз башкача болот. Мисалы адам баласы аябай сезет өзүнүн собеседниги кандай экенинчи, сени алдагысы келип атканын да сезет, сени алдап атканын да сезет, сага жалдырап көз каранды болуп атканын да сезет да. Мындай бир бул энергетический поледей болот, иштейт жогорку деңгээлдечи. Эгерде сиз ушу внутренне өзүңүз ишенип атсаңыз, что сиз ага жакшылык кылып атканыңызды, анда сизде просящий позиция болбойт да, наоборот башкача позиция болот. Уже сизге уже эле ал башкача мамиле кыла баштайт да, эмелериңизчи, партнерлоруңуз, покупатель, клиенттериңиз баардыгы. Жалдыраган позиция эмес да, башкача айтканда. Ушундай бир сыймыктуу, достойный позицияда болуп каласыз да. Ошондуктан биз ошону биринчи кезекте өзүбүздүн мээбизден алып салышыбыз керек, что мы вообще делаем, творим добро, жакшы продукция сунуштап атабыз, туурабы? Мына ушуреки мисалы мен бүгүн Оштон келдик түндө. Ошто семинар болбодубу? Ошол жактан эме ала келдим, өрүкчү. Өрүктү алып ушу менен жуудум. Билесиңер, бул безопасный. Эгер мила менен жусаң, мила өмүрү кетпейт да, ал өрүктөнчү, ал уже зыяндуу калат өрүгүңүз. Бул чайкаганда кетет да. Биринчиден, экинчиден өрүк аябай кир экен. Мен биринчи жолу көрдүм, что ушунча кир болот экенчи. Ага чейин мен билчү эмесмин. Ошонун кирин укмуш чыгарып таштады да. Анан чайкаганда мунун запахы калган жок. Эми ушундай продукцияны сиз сунуштап атсаңыз, эмне үчүн сиз бирөөгө мындай жалдырап аткан же ал сизге жакшылык кылып аткан болот? Сиз ага жакшылык кылып аткан болосуз да. Ошону эме кылышыбыз керек. Осознавать этишибиз керек. Анан Ала Тоо офисинде келип туруңуздар. Понедельник, среда, пятница саат 2-де сабактар болуп турат. Понедельник күнү бизнес боюнча, маркетинг план, стратегия боюнча болот. Среда күнү, 3-чү күнү саат 2-де баттар боюнча болот. 5-чү күндү кошумча айтам, косметика боюнча. Косметика, мастер-класс плюс косметика боюнча маалыматтар болот да. Бишкектер ошол саатта келип маалымат алып турсаңыздар болот. Мен ушунчалык баардык нерсе бул энергетикалык деңгээлде болот экенин айткым келет. Биз өзүбүз эмнени сезип турсак, эмне жүрөгүбүздө эмне чувство болсо ошол ишке ашат да. Эгерде сиз өзүңүздү байкуш сезсеңиз, байкуш болосуз. Эгерде сиз өзүңүздү мындай башкача великан сезсеңиз, великан болосуз да. Эмнени ойлосоңуз ошол болот. Эмне болот десе болот да. Алат десеңиз алат, жазылат десеңиз жазылат, иштейт десеңиз иштейт. Себеби баардыгы биздин оюбуздан, баардыгын ой кылат да, баары теңчи. Эң биринчи сөз деп айтылат эмеспи? Эң биринчи да, айтыңыз. Кандайсыз, Махабат эже, жакшысызбы?
Нуржан, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы, шүгүр. Өзүңүз кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, баардыгы жакшы. Мен бир суроом бар эле дейинби? Эмечи, көчөнү эме акция болду го жанагы эмегечи. Бальзам атмашинге. Ошону азыр кетирип көчө число менен кетирип койсом болобу? Же болбой калабы? 25 көчөгүнкү күндүн саат 5ке чейин эле болчу да. Дата маанилүү датамен кетти. Именно кайсы күнү маанилүү болот. Датасын өзгөртүп койсом болбойт экен да, значит, Болбойт, анткени подсчет только ошол убакта болду да, андан кийин уже болбойт да системада. Ошону сурайын дегем да болсо. Бул жума эме болду экен? Акция же жок болду экен? Аны мен кабарсызмын ал боюнча. Билбейсиз. Рахмат эже. Партнерлор, баардыгыңыздар чоң айлыкка чыга аласыздар. Мен ага көзүм жетет. Самое главное, силер ошону өзүңүздөргө ыраа көрүшүңүздөр керек. Өзүңүздөргө уруксаат беришиңиз керек да. Мисалы, мен өзүмө ошо Атомиде иштеп баштаганда өзүмө уруксаат бергем. Кыргызстанда менин чоң структурам болот депчи. Ошол нерсе келди. Эмнегедир мен Казакстанды казак лидерлерине гана тиешелүү нерсе деп ойлоп, Казакстан жөнүндө иштеп кеткен эмесмин да. Бирок мен ошол ойду алып салдым. Алып салгандан кийин уже Казакстандан адамдар келе баштады, структурага жакшы адамдар келип атат да. Өзбекстан боюнча да ой жок эле, жакшы. Ошол командабыз канча аракет кылса да такыр болбой атты. Бирок ушул Өзбекстан боюнча дагы командамда чоң Өзбекстандан лидерлер келет. Өзбекстандан чоң команда курулат деп ойлоп, ошол ойду өзүмө буйругандан кийин Кудайга шүгүр Өзбекстандан дагы ошо командам көбөйүп атат да. Сиздер өзүңүздөргө жакшылыкты ыраа көрүшүңүздөр керек. Болот деп тилек кылышыңыз керек. Жана эч качан силердин ырыскыңарды бирөө тартып албайт экенин билишиңер керек да. Алла Таалам буйруган ырыскыны эч ким тартып ала албайт да. Болгону биз ошол ырыскыны алуунун жолун, себебин биз өзүбүз пайда кылышыбыз керек. Өзүбүз ошо себепти пайда кылбасак, Алла Тааланын бериши да кыйын болот да, мындай. Кайсы жол менен беришин билбеши мүмкүн. Анан бере турган ырыскысын ошо бир ар кандай жол менен берет экен. Эгерде сиз аракет кылып иштесеңиз, ошо ийгилик жолу менен берет. Аракет кылып иштебесеңиз, мүмкүн лотереядан утуп алган деген сыяктуу же эл жардам берген деген сыяктуу бир аябай бир чоң ырыскыны сизге буйруп турган болсо, сиз аракет кылбаган болсоңуз, анда ошондой жолдор менен берип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан эч бир жаман ойлобостон, анан баардыгы мага эле байланыштуу экен деп өзүңүздү мойнуңузга эле жүктөп албастан, ушу жогорку күчкө дагы, Алла Таалага дагы сиз таянышыңыз керек да. Себеби адам баласы биз слабыйбыз негизи. Баардыгын бүтүрөм деп ойлогондо биз сынып кетишибиз мүмкүн да. Бирок сиз Алла Таалага таянып иш кылсаңыз, өзүңүздүн өтө күчтүү экенин сезесиз да. Алладан ошо суранып, аракетиңизди кыла берсеңиз, себебин жарата берсеңиз, сизге дагы ырыскы келет. Ал ырыскыны буйруп атат. Мен ойлойм, Кыргызстанга бекеринен Атоми кирген жок депчи. Уже Кыргызстанда аябай көп киши ошол жактан байыш керек деген бир ырыскыны ошол себебин берген чыгар деп ойлойм да, Кыргызстангачы. Ушул жактан көп адам көтөрүлөт деген себеп болуш керек деген ушундай бир өзүмдүн бир жакшы ойлорум бар. Ал эми оюң жакшы болсо, ар дайым ишиң да жакшы болот. Ошо бүгүндөн баштап бир сомненияларыңыз болсо, өзүңүзгө бир күмөн санаган ойлоруңуз болсо, ошонун баарын чийип таштаңыз да. Себеби бияка Атомиде бир өзгөчө бир таланттуулардын, өзгөчө бир оратор болгондун деле ушундай нерсенин кереги жок. Болгону ушу аракет кылып эле Аллага таянып иш кылыш керек. Бул Атоминин маркетинг планы ушундай жөнөкөй адамдар үчүн жасалган маркетинг план да. Биякта таланты жоктор деле, эч кандай билими жоктор деле ийгиликке жете турган маркетинг план да. Ошондуктан ошол жөнөкөй маркетинг планды кылып, ошол ишке ашырып иштесек болот. Бирок албетте бизден сөзсүз аракет болуш керек. Жөн эле жазылып коюп жата берсек чалкалап, Алла Таала ырыскысын берсин деп, анда бериши кыйыныраак болот да. Анекдот эле уккандырсыздар, бир адам ошо жалына бериптир Кудай Таалама. Алла Таалам, мен лотереядан утуп алайын, утуп алсам экен Кудай $1 миллион утуп алайын десе, Алла Таалам айтат экен, бул анекдот да. Макул утасың, мен сага берем дейт экен да. Анан баягы киши утпайт. Утпай калганда бир күн нааразы болот экен. Алла Таалам, канча жалындым, жалбардым, эч бир лотерейный билеттен уткан жокмун $1 миллион. Берем деп айтпадың беле десе айтат экен Алла Таалам.
Сен эми жок дегенде бир билет сатып алсаң сен утат элең да. Сен билет сатып албасаң кантип утасың? Деген сыяктуу да, бул эми анекдот. Бирок чындыкка жакын. Биз өзүбүз аракет кылып себебин берсек, анан бизге дагы рызкы ошол жактан келиши мүмкүн. Суроолоруңуз болсо бериңиздер. Хатижан, сабактар боюнча сурайын дедим эле, тиги иш күндөрү иш убакыты сынып атпайбы, анан жумушта болуп сабактарга вообще эле бара албай калып атабыз да. Анан ошол убактыларын кандай бир эме кылсаңар болобу? Аны ойлонуп көрөлү, иш күнү эмес. Суббота болобу? Ооба, суббота болсо болот. Просто жана керектүү сабактар иш күндөрү болуп калып атат да. Постоянно карасам керектүү, мага аябай керектүү сабактар постоянно иш күндөрү. Анан вообще бара албай калып атам, жумуштан чыга албайбыз да. Мен анда эметейин, ошо суббота күнгө воскресенье болбойт, воскресенье баардыгы эс алат да. Субботаны мен лидерлер менен сүйлөшүп көрөйүн, ошо лидерлер менен кандай кылсак болот. Может, общий эле презентацияны субботага койсок болот, бирок мен лидерлер менен кеңешейин, Рахмат. Ушул жерде отурган, угуп атамсызбы? Мен суроом, 2-3 суроом бар, ошонун баарын берип кое берейин. Биринчи суроо жана 600 сомдук порошок боюнча айта кеттиңиз го, ошол канча килограмм, ошол бир кашыгы канча килограмм киржибейт. Анан жана сиз айттыңыз го, экинчи жана 4-үнчү күндөрү ошол эмеде Ала Тоо офисинде сабактар болот дедиңиз го, бизнес боюнча, берки боюнча деп. Андай сабактар жалаң ошо Бишкекте барлар, ошол жерде жашап аткандар барып катышат экенде, ошолорду деле ушул группага өткөрсөңүз кандай болот? Ушул группага? Ал деген офлайн сабак да, офлайн болот да ал сабакчы. Мен ал күн, ал убакытта именно ошол саатта болбой да калышы мүмкүн да, трансляцияда атасызбы, Ооба, эми ошол сабактарды бир кечинде группага өткөрүшүбүз керек да ошону. Ошол сабактарды ушул группада трансляция болсо деп атасыздар да, Алло. Ооба. Мен ойлонуп көрөйүн, лидерлердин уруксаты менен болот да, себеби кээ бир лидерлерибиз ушу видеого такыр чыккысы келбейт да. Телефонду мынантип тоссоң эле бүттү сүйлөй албай калышат. Анан ошолорго жараша болбойн, эгерде уруксат дешсе, эмете беребиз, транслировать эте беребиз. Анан порошок боюнча мынакей. Могу артын карасаңыз эле көрүп турасыз. 5 килограммдан аз болсо 12 грамм. Деп турат мынакей. 5 килограммдан аз болсо 12 грамм. Негизи эле народный килограмм бизде 6-9 деп турат, ошол да биздикичи. 6-9 килограмм машинанын ичине тыгып салганыбызда ошо. Бирок 5 эле килограмм болот обычно, кирлерибиз. Ошо 12 граммдан салсаңыз болот экен. 12 граммды бөлүңүз, 500 азыр калькулятор менен эсептеп көрсөңүз аз эле чыгат да. Анан негизи ушул порошокко өтүп алганыңыз жакшы болот. Биринчи кезекте өзүңүздөр колдонуп көрсөңүздөр, анан элге дагы сунуштай аласыздар. Натуральный болбой баардыгычы, натуральный ингредиенттер бүтчү. Биз деген эмне себептен биз жанагы боор алмаштырып атабыз чет өлкөгө барыпчы? Эмне себептен биздин бөйрөктөрүбүз ушундай болуп атат? Именно биз ошол туура эмес тамактангандыктан биринчиден, экинчиден туура эмес ушул жуугуч каражаттардан, идиш жуугуч каражаттар оозубуз аркылуу кирип атат. Мисалы, посудомойка жана милаларды чайкаганда 18 секунд ушул агып аткан сууга тосуп турушубуз керек да, тарелканычы, чтоб ошондон полный чайканып кетиш үчүн. Бирок биз бир тарелканы 18 секунд кармабайбыз эч качан. Аны да биз жутуп атабыз. Ошонун баардыгы биздин боорду талкалап атат, ички органдар талкалап атат. Боор эмне себептен ошо боор алмаштырганды көбөйтөт. Элдин баары эле араак ичип кеткен жок да. Именно ушундан эле болуп атат, посудомойкадан, порошоктон. Порошок денеге келет, дене аркылуу. Бул тери дагы өзү аракет кылат, аябайчы, ошо тазалаганга,
эметкенге баягы зыянсыздыргангачы, бирок терин деле алы келбей калат экен. Ошондон анан жанагынтип байкуш өзүнүн жанагындай эме болуп раздражение болуп эмелер чыгара баштайт өзүнүнчү. Высыпание болуп антип мынтип сигнал бере баштайт да, ошо жарабайт, бул нерсе бизге жарабайт экенчи. Биринчи кезекте биз өзүбүз ушуга клиент болушубуз керек да. Анан ошондо биз ага эффективно айта алабыз. Биздин ар бир клиентибиз мына ушуну эле алып турса ай сайын. Мына 3000 балл, могу канча балл эле? 2500 беле? 5500 балл бир адамдан келип турат да. Ушул экөөнөн эле, башкасын эсептебей эле коелу. Ушул порошок жөнүндө айтып коеюн мен өзүм. Мен командировкада көп түшөт да. Анан өткөндө мындан бир 2 ай мурун ушу порошок жок калып, анан тигиндей эле жанагы эмне деген порошок эле, мифпи ушундай бир жанагы коробкада бар, ушундай порошок алып берген. Ошону алып кеткен. Анан келип, медан айтып атпайбы, сенин ушул порошогуң дейт. Мени бирдеме кылып атат дейт. Көрсө мындай сып болуп, денесине бирдемелер чыгып, көрдүңүзбү? Организм до такой степени тазаланат экен. Ошол порошокту мен могу атомиге жазылгандан бери эле колдоном. Ушунчалык экономный, еще плюс сонун да, пайдаланган кишиге аябай сонун, билип алса эң сонун. Анан ошол порошогуңду албайм, мага алып койгон порошок деп атат да. Анан тигиндей порошок алып кетти, тигин төгүп салам депчи. Даже адам ушул сезип калса, все равно ошо действие берет экенин билет экен адамдарчы. Өзүңөр эле колдонуп туруп эле башка нерсени колдонуп көрсөңүз, сразу билинет экен да. Ошол 1,5 жылдан ашык убакыттан бери колдонуп келатып, анан ошо бир жолу эле ошо порошокту 2 жолу, 3 жолу жууп туруп кирин. И ошондон чувствует он, что это химикат экенинчи. Анан эми мындай адамдар байкап көрсө түшүнүшөт өзүлөрү. Ооба. Сөз түшүнүшөт да. Болгон биз сунуштап, ошону ошол жашоо обиходуна киргизгенге бир аз энергиябыз кетет. Ошо жашоо турмушуна, тиричилигине киргизгенге бизден энергия кетет анча мынча. Бирок андан кийин ал киши сизден суратпай эле уже өзү эмете баштайт да. Сизди сурантпай элечи. Түгөм калды. Баягыган барбы деп өзү заказ өткөрбөсө чалып сурап алып турат. Ошон үчүн биз ошону эме кылышыбыз керек. Башында кичине усилия керек. Ушу эки жагыңыздан бир 50ден эле потребитель жазып алсаңыз деле аябай чоң доход болот ошол делечи. Биз болгону ошону биз максат коюшубуз керек да. Максат койсок, ал дагы ишке ашат да. Негизи биз ар бир семья ушул атомиге айына 5-6 миң сом коротсо болот да. Ушу күнүмдүк тиричилигине анусуна. Ошол семьялардын бардыгы ошол сиздин астыңызда болуш керек. Мен да бир аз эме отзыв айта кетейинчи. Экзема бар болчу менде колумдачы. 20 жылдай эме кыйналдым, ошо менен эч нерсе жардам бербей. Анан ушу атомия катталып, тиги пробиотик менен хемохим ичкенде анан айыкканда, ошон үчүн мен аябай бул атоминин продукцияларына ишенем. Ошондой эле өзүм колдонуп көргөн нерселерди мен аябай жакшы сунуштай алам да башкаларгачы. Ошон үчүн биз дагы ошо ар бир продукцияны өзүбүз колдонуп көрүшүбүз керек экен. Мен өзүм ишенген үчүн башкаларга да мындай уверенно эме кылам да, сунуштай алам да. Анан жакында эле мен бир коллегам эме радиолог алган. Анан айтып мындай бетинде тактар бар болчу. Азыр таптаза болуп, бети сонун болуп калды. И то 7 күн ичкенде эле, 7-нчи күндө эле уже результат көрүнүп баштады да. Бети кадимкидей мындай тунук болуп, жакшы болуп калды. Анан өзү айтып атпайбы магачы? Бетим карасаң кандай болуп калды дейт. Анан эмне сүйкөдүңүз эле десем, эч нерсе сүйкөгөн эмесмин. Ошо радио ичип баштагандан бери мына бүгүн 7-нчи күн ичип атам. Анан ушундай бетим тазарып калды, өзүм байкадым дейт. Ошо анан атомин продукциялары чынында эле аябай жакшы да. Ооба, биз ар бир кошуна колоң, тууган тушкандын баарын ошол жака клиент кылсак болот негизичи. Болгону бизден кичине усилия керек. Анан аң сезимибизди эле оңдосок болду. Сетевой маркетингде биз баягы көп пирамида биздин эмебизди бузуп кетти, аябай репутациябызчы. Ал жакта эмне деген мышление бар? Бирөөнү бирөө колдонуп кетүү деген мышление бар да. Туурабы? Ким биринчи башында келет да баардыгын жеп кетет деген мышление бар да. Биз ошол көп эле партнербуз, акча табам деп келген партнер өздөрүнүн ошондой мышлениясы бар да. Мен ошо бирөөлөрдү колдонуп акча табам дегенчи. Же болбосо сетевой маркетингде только бирөөнү колдонуп акча табат, мен деле табайын деп келет да. Биз ушул атомиде ушул мышлениени оңдошубуз керек, что биз атоминин продукциясын сунуштоо менен биз элге жардам берип жатабыз. Биз
элге кызмат көрсөтүп атабыз, биз элге жакшылык кылып атабыз деген мышление болсо, сиздин клиенттериңиз да көбөйөт аябай. Кыскасы өзүңүз аябай комфортный сезесиз, командаңыз да көбөйөт да. Урматтуу партнерлор, аябай келгениңиздерге чоң рахмат. Ийгилик болсун баарыбызга. Өсөлү, өнүгөлү. Сөзсүз түрдө биз ушул бир нерселерди окуп үйрөнүп турбасак өсүү болбойт. Atomy бизнес өтө комфортный бизнес болгону биз муну өзүбүздүн жашообузга встраивать этип коюшубуз керек да. Встраивать деген кандай болот? Мисалы биз тишибизди жууганда вообще ойлонбой эле жуйбуз да. Эртең менен мисалы ойлонуп турганда биз ойлонбойбуз. Азыр туруп тишимди жуушум керек деген ой жок да, биз автоматтан кылабыз. Atomy бизнесин биз ошентип автоматташтырып киргизишибиз керек жашообузгачы. Регистрацияны көбөйтүшүбүз керек. Регистрацияны биз естественным путем жасашыбыз керек. Кыйналбастан, коркпостон. Эгерде сиз бирөөгө жакшылык кылып атканыңызды сезсеңиз, сизге регистрация жасоо эң эле оңой болуп калат. Отказдан коркпоңуз. Отказ эч нерсе болбойт андан. Отказ мейли, эч нерсе болбойт. Ал киши сизге отказ кылган жок. Ал кишинин да ошо тандоо үчүн өзүнүн акысы бар. Мүмкүн ал киши өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн отказ кылып атат, сизге эмес да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Кыскасы, урматтуу партнерлор, биз баардыгыбыз ушул Atomy'ни сунуштоо менен биз адамдарга, айрым тегерегибизге абдан пайдалуу инсан болуп жатабыз. Ошону билишибиз керек. Дагы бир суроо болуп калды, айта кете берейин, Айта бериңиздер, суроолорду бериңиздер сөз. Жана бир эже айтты го, биз азыр биз клиент каяктан табам, соцсеттерди билбейм деди го. Азыр бизде иштеп аткандардын баары эже жашы чоңдор да Atomy'дечи. Баардыгы билбейм, баардыгы эмес, бир 20% интернетти билсе, калгандары анча билбейт да. Ошого биз жанагы соцсеттерди реклама, бирдеке эмелердин ошол алиги TikTok'тору реклама чыгарабыз го, видео тартып, ошолорун деле ушул сабактын системасына киргизсеңиз деген суроо келди да. Бул өтө профессионалдуу тема да. Муну мындай сабакка киргизиш негизи мүмкүн эмес. Муну курс менен окуйт да. Мындай сабактын эмесинде өтө бир үстүртөн сабак болуп калат. Бирок аны деле кылсак болот, бирок бул жеткиликсиз болот да. Бул жөн гана аккаунт ачып, анан кантип аккаунтту кантип профилин, шапка профиль жасаш керек деген сыяктуу эмелер болот да. А так мындай всеобщий сабакка аны кирбейт, ал өзүнчө болуш керек да. Спец сабак болуш керек. Мен буюрса жакында лидерское обучение баштайм, ошонун составына киргизсем болот. Только лидерлерге да, бирокчу. Кандай десем, ошо тапшырманы аткарып иштегендер үчүн. Тапшырманы аткарбагандар аны албетте кылбайт дечи, итак эле. Ал окууңуз качан башталат? Анан ошол эме кошулсак болобу? Болот. Мен ал күнүн али тактайт. Азыр алдыда Академия успеха келатат. 16 март. Ошолорду бир жыйынтыктап алып туруп деп ойлоп атам негизичи. Анан мүмкүн орозонун маалында баштайбызбы? Орозонун маалында адамдардын убактысы да кичине көбүрөөк болот. Саатын тактай элекмин, бирок ушул жазда башталат. Бирок эме болуп калат го, алда иш убактысын алып калат го. Ал жабык обучение болот, ал закрытый сабактар сакталган обучение болот да. Онлайн болот да, Онлайн болот. Урматтуу партнерлор, мен ошол клиенттер боюнча түшүнүктүү болду менин айткандарым. Сиздерге жеткиликтүү болдубу же болгон жокпу? Жеткиликтүү болду, жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Мындай да, клиент таяктан табабыз деп атпайбызбы? Бизде баягы круг окружения түгөнөт да бир маалдачы. Просто биз глубинабыздагы адамдардын адамы менен иштеп бергенде үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы, сиздин партнериңиз киши чакыра албай аткан болсо, сиз ошонун контактлары менен иштесеңиз болот. Ар бир адамдын контактысында жок дегенде 500 адам болот. Ошонун ар бири менен экөөлөп иштесеңер болот да. Ошентип эле көбөйөт. Мисалы, киши чакыра албай, киши жасай албай аткан кишилердин контактысы менен сиз иштеп берсеңиз болот да. Түшүнүктүү.
Мен кошунам да ошо бирөөгө айтат элем деп эле көптөн бери айтпай жүрөт. Мисалы ошо менен байланышып мен сүйлөшүп жазсам болот экен, ошол кошунаңыздын тааныштары менен, кошунаңыз сиздин командаңыз болсо, ошо кошунаңыздын тааныштары менен сиз иштеп бериңиз. Баягы 3 треугольник деп коет. Сиз ошо кошунаңыз анан ошол адам менен биргеликте иштесеңиз, 3 же 4 кишини ошентип чакыргандан кийин уже кошунаңыздагы уверенность пайда болот. Ал дагы уже көрүп калат да, сиз кантип иштеп атканыңызды көрөт дагы. Деп ал уже өзү жасай баштайт ошол иштичи. Башында кошо иштеп берип койсоңуз болот. Контактларын караңыздар, бирге иштесеңиздер абдан кызык болот. Мисалы, Ала Тоо офисинде ошондой эле жумуш жүрөт да. Партнерлор, новичоктор өзүнүн тааныштарын алып келет дагы. Ошол тааныштарын алып келгенде тиги жерде отурган вышестоящий лидери биринчи ошо маалыматтарын берип, ошо кошо иштешип берет дагы. Ал киши уже 3 киши, 4 кишини алып келгенден кийин уже дальше өзү эле иштеп кетет да. Астыңыздагыларды ошондой кылыңыздар. Эгер адам чакыра албай аткан болсо, кошо иштешиңиздер. Ал сөзсүз эле офис аркылуу эмес, видео чат менен иштесеңиздер болот. Видео звонок менен иштесеңиздер болот. Үчөөңүздөр чогуу звонок кылып туруп, мисалы, сиз ошол новичогуңуз, анан келе турган киши болуп, бир убакытты болжолдоп туруп, именно неме убакытта, жанагындай элдин баардыгы шашпай турган убакта болуш керек да. Ал жазыла турган киши силерден тажап качпагандай, ал өзү дагы ошондой бир убакыт болуш керек. Ошол маалда звонок кылып туруп, үчөөлөп эле иштесеңиздер болот. Түшүнүктүү, рахмат. Анан эжелерди утпайсызбы, Шахнасир? Эжелер эми алар өзүнүн көнгөн деле методу менен иштей берсе деле болот. Баары соцсетке киргенин деле кереги жок негизи. Если ал кишилерге соцсет некомфортный болуп атса, зачем аларды кыйнаш керек? Алардын ошо окружениясы, катташы, тууган туушкан, жек жаат, куда сөөгү менен эле иштесе болот. Бизде Ала Тоо офисинде ушундай бир тамаша сөз бар. На кудагыя строится бизнес депчи. Бул кандай? Баягы кудагыйлар сый болот экен да. Анан сунуштаса бечаралар мындай отказ кылбайт экен, жазылат экен да. Анан чакырса келишет экен. Анан угушат экен. Кудагыйга отказ кыла албай эле, анан кошо иштеп кеткенин билбей калат да. Өзү эле анан акырында кызыгып иштеп калат. Ошондуктан ошол жагындагы, мисалы, ошол пожилой эжелердин кудагыйлары, ошондой сый адамдары, кыйбас адамдары көп болот. Ошентип иштесеңиздер болот. Алар эгерде соцсетке чындыгында аларды киргизиш кыйыныраак. Аларга да кичине эги сыны жогураак да. Анда суроолор бүткөн болсо, анда жыйыштыралы чатты. Суроо болсо жооп берем. Бүгүнкү сабак кандай болду? Айтып кетсеңиздер, кайсыл жерден суроолор түшүнүксүздөр болуп калса, жооп берсеңиздер. Эмоцияны түшүндүңүздөр, сиздер ошо покупательге эмоция беришиңиз керек экенин түшүндүңүздөр да. Что этот человек, когда о вас вспоминает, ал бир тажаткан, жүдөткөн адамды эстебеш керек да. Сизди эстегенде эле мындай эме бирдекесин сатып жибесе экен деген ой келбеш керек. Сиз ага аябай бир жакшы эмоция беришиңиз керек да. Мисалы, мастер-класстарда аябай жакшы метод болот. Мастер-класс бул расслабляющий процедура да. Мындай жаткырып алып, жашнакай кылып, бетине читрок тряпка менен тазалап, метип берсеңиз, даже массаж линия менен массажын кошо кылып койсоңуз, ал кишиде бир эмоционалдык уровеньде бир аябай бир башкача бир сезим пайда болот да. Положительный энергия, положительный эме пайда болот андачы. Сиз эстегенде бир жаман ой менен эстебейт дагы, ар дайым сизге кайрылып турат. Ошо покупательдер биздин линиябыздан сатып алыш үчүн биз ошо только эмоция беришибиз керек. Суроолор барбы? Баары түшүнүктүү болду, аябай жакшы сабак болду. Махабат эже, чоң рахмат. Менде суроо жок. Чоң рахмат. Анда мен негизи сабак өтүп турган күнүм эртең экен. Мен жаңылып бүгүнкү чыгарып салып турмун рекламаны. Ошондуктан эртең болбой калды сабак, вторник. Кийинки сабак четверг болуш керек. Четверг күнү дагы саат 9-да киресиздер. Же среда ишыгында биз эме чыгарабыз, объявление чыгарабыз. Саламатта туруңуздар.